Саламатсыздарбы, Элдик медиа порталынын көрөрмандары, элдик талкуу программабызда бүгүн бала бакчадагы баш аламан талаптар боюнча талкууламакчыбыз. Биздин эфирдин коногу болсо, Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Чынара Майтекова. Саламатсыз же. Куш келипсиз биздин студияга. Жалпы эле ушул сентябрь айы башталгандан баштап, быйыл окуу жылы башталды. Бала бакчага ата-энелер садик балдарын бере баштагандан эле биздин студияга ар кандай коңгуроолор келип түшүп, ата-энелер тарабынан ушу суроо талаптары күч болуп атат да. Алардын негизгилери болуп ушул баягы эле акча чогултуу жана башка майда чүйдө нерселердин баардыгын ата-энелердин баягы жардамы менен сатып алуу сыяктуу бир көйгөйлөр болду да. Анан жалпысынан эле ушул өкмөт кандай жардамдарды берет, өкмөт эмнени сатып берет бала бакчага, эмнени сатып бербейт, эмне ата-энелерге милдеттендирилген деген суроолор болуп атат да. Келиңиз эми башынан баштайлы ушул маекти. Жалпы бизде Бишкек шаарын эле алалык. Бишкек шаарында канча бала бакча бар? Бишкекте 86 бала бакча бар. Анын ичинде атайын мектепке чейинки деп специализированный деп коебуз бала бакча билим берүү уюму атайын деп ошону атайбыз. 11 мына ошондо жалпы массовый бала бакча бул 75. Мына ошону азыркы күндө электрондук кезек киргизилди ушу коррупцияны жоюш үчүн эриде. Себебен мурда кыргызчылык менен тааныш аркылуу баягы телефондун звоногу менен деп баягы ай Баланчаева тияк бияк деп эле баары куда сөөк, анан кийин тааныштарыбыз, анан тигиники жогорку кеңеш, анан деп эле ачык эле айтылчу. Анан азыр мына ошонун баардыгын мына 2 жылдан бери 18-19 жылдан бери биз ушу пилотный болуп Бишкек шаары жана Ош билим берүү башкармалыгы Бишкек министерстводон ушундай буйрук келген, 2 чоң столицадан баштайлы пилотный деп. Мына азыр Чүй областта кириптир, Сагата району. Мына ошо киргени электрондук кезек жаңы инструкция кирди да. Абдан жакшы болуп калды. Эмне жактан? Элдер болсо ушу өзлөрүнчө кыйналбай эле бала бакча деп сайтка кирет. balakcha.edu.gov.kg балакча десе эле сайтка ачылат. Ошол жерде кандай түшүндүрүү, кантип кириш керек. Үйдөн отуруп эле электрондук эмеге басып эле сайтка кийин чыгат. Ошол жерде түшүндүрүк ата-энелердин эмеси кантип кириш керек, логин, пароль. Андан бай информация, жалпы маалымат. Бул жерден эмнеси жакшы дагы. Үйдөн өзүң эле киргизип коесуң очередке, анан логин, пароль берилет, эч ким ача албайт. Аякка логин, пароль ата-эне өзү эле өзүнүн убактысы бар да, анын делечи ага жетишпей калып, баягы эле коррупциялык жол менен кирип аткан жокпу бакчаларга? Ошондой эме биздин баягы кээ-бирки директорлор өзлөрү баягы схема коррупция түзүп алгандар бар экен. Аны ошондон Шола биринчи деген директорду Мадылбаева Айнагүл Бердиматовна жумуштан кетти киши. Мына ушундай болгон. Киши ушундай коррупция түзүп алып, схема өзүнчө балдарды кабыл алып, документи жок. Болду ошондой ситуациябыз. Абдан азыркы күндө комиссия эмес, бүт эмелер комиссия түзүлүп, ошол жерде бир топ дагы тарбиячылар да кетти. Анан кийин ушул жерде кызматкерлер менен кошо директор жаңы алмашылды. Мына азыркы күндө балдарды ошо кезекке киргизип, кайта комиссионно ошо балдардын тагдырын эмне кылабыз деп, анан кийин ошо комиссиянын балдарды киргизилип атат. Азыркы күндө комиссия иштеп атат. Калган жерде деле мынакей бир гана себеп да, башка дагы бакчаларда мындайлар көп эле. Бирин экин айтпайбыз толук түрдө депчи, сөзсүз түрдө бул өзүнүн жемишин берип атат. Аларды кандай кылып кимге, ким аркылуу айтыш керек? Эгерде ата-эне билип калса ушундай учурду. Ошону сөз жок, бизге айтыш керек. Бул каяка райондук билим берүү, ар бир эмеде ушурки кезекке контроль кылган билим берүү, райондук билим берүү башкармалыгына жана биздин Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгына. Мен телефонум 60, ошо мен үстүнөн карайм, 61 37 02 же 61 00 92 Безродная Галина Васильевна.
экөөбүз тейлейбиз. Сөз жок, сразу бизге чалыш керек. Чалса эле биз ошонун үстүнөн мына кармай албай атабыз да. Тилекке каршы барсак эле бүт таза болуп чыгат. Анан кийин мына шоуладан деле ушундай звонок болуп, жанагы сайтка чыгып кеткен. Ошондон баягы чыгып калды да, ошондой изучуу. Болбосо барсаң баарын реттешип эле булар өзлөрүнчө бир черный список кылып коет окшойт өзүнчө журнал. Көргөзбөйт ачык. Анан тилекке каршы азыр мына прокуратура менен чогуу кыдырган жатабыз. Мына уже планга кирилди. Электрондук ушундай кандай иштеп атат, кандай кезекке киришти балдар. Ушу электрондук кезек менен баягы журнал менен приказ менен чогуу текшеребиз. Мына ошондо билинет, мен ойлойм. Ага чейин эгер ушундай байкап калса, ата-энелер сөз жок, кайрылсын, жардам берсин жалпы коом менен кошо. Негизги биздин ушул талкуунун өзөгүн ата-энелердин суроолору түздү да, баарын тизмектеп бияка түшүрүп алдык элек, анан чекесинен ошолорду окуп бере берсем сизге. Бир ата-эне жазып атат, ушу театр, цирк өңдүү оюн зооктор келип турат бизге дейт. Алар 100-150 сомдон ошол эле экинчи садикке барып дейт, экинчи бала бакчага барып, алар 50 сомго коет дейт. Канчасында директор отурат билбейбиз, ким көзөмөл кылат дейт. Чын эле ушул цирк, театр, оюн зооктор. Бир эле биздин Жамал эжебиз Седахматова киши өзү кайрылганда бир эле ошо театрга уруксат берилген. Тилекке каршы ошо ата-энелер ошо маалда, ошол учурда театр келгенде бизге чалып койсо, мен бара калат элем. Ошо эле экинчи бала бакчага, Ак Босого дагы же кайсы жерде болсо ошо бизге чалып койсун. Болбойт, анын баары тең баягы нарушение деп айтсак болот. Мунун баары тең туура эмес. Ошонун баарын сөгүш беребиз. Сөз жок, комиссияны карайбыз. Анын баары айтылып атат. Биздин эмеден виза менен келиш керек да. Ошо театрдын өкүлдөрү жана барып коюп аткандар. Бизге келиш керек, согласовать этиш керек биздин жетекчи менен. Ушу билим берүү башкармалыгына ушуга уруксатпы, аны көрүш керек, кандай театр коюп атат, методикасы кандай, туурабы, туура эмеспи, канча сааттан, канча акчасы деп. Анан, пожалуйста, циркке барсын, циркачтар да келип атат, келип угуп атабыз да, кайсы барсак жок. Азыр айтылгандай ушу цирк өңдүүдөгү оюн зооктор келип атат. Тилекке каршы ошону барсак эле жок болуп калат да. Биз жеткенче элеби же ушундай. Эң кызыгы бул мамлекеттик деңгээлде эгер баягы сүйлөшүлгөн болсо, силердин башкармалык менен бир баа коюлмакта. Бул жерде жогоруда мына ата-эне айткандай, бир бала бакчага 150 сом, ошол эле кийинкисине кирип, баягы бюджетине, балдардын аздыгына карап, балким 50 сомго. Бул жерде ортодогу акча чындап эле директордун сол чөнтөгүнө кетип атканы ачык айкын көрүнүп турат. Бунда деле сиздердин башкармалыкка түз ата-энелер кайрылыш керек. Кайрылса болот. Чалып эле биздин телефону мынакей 61 37 02 чалып эле айтсын, Маврикий бала бакчада моундай болуп атат деп. Жана ремонт деп азыр баары алып атышпайбы? Бизде тилекке каршы мурда Союз убагында 33 статья иштечкен да. 33 статьядан азыр өкмөт көбүн каржылай албай атат. Болгону 4 эле статья. Мынакей ремонттун частичный баягы текущий ремонтуна ата-энелердин күчү менен болот. Мисалы, бүгүн бала бакча иштеп атат, ремонт бүттү, бирок деле бир жерден эле бир жуман эле канализация ыргып кетти. Мына ошол маалда сразу бюджеттен чыкпайт да, тендер өтүш керек, тигиндей мындай болсо да ага каржы статья жок. Ошон үчүн ошол маалда жанагындай общественный фонд ошол жака счетко чогулган, готовый. Председательге чала коет, а киши ошо заявка берет, директор заявка бериш керек балакчанын. Бизде ушундай ЧП болду, экстренно келип карап берсеңер, акча мондай экстренно тигирки сантехниктерди чакырыш керек деп тезирээк чечиш керек маселени оперативно. Мына ушул маалда жанакы общественный фонд деп атпайлыкпы азыр, ошол счеттон накопительный болуп туруш керек да акчачы. Тилекке каршы кээбирки жерде чөтөгүнө салып атпайбы, директорлор дагы ошол эле тиги тарбиячылар да. Бала бакчанын ата-энелер өзлөрү жардам берет. Ой, мейли мен барып жүрөмбү деп өзлөрү таштап коет экен да. Көбүнчө ата-энелер өзлөрү берип, анан өзлөрү жазат экен да. Мына ошондойлор дагы, бирок дагы бир эмелер да случай болуп атат. Жакында бир бала бакчада эме бир мас киши
забору жакшынакай турган заборду ошол жерге чыгып балакчанын ичине кирип мас болуп кирем деген экен, урап калыптыр. 71 метрлик забор курап калат баягы. Эми ошондойго дагы азыр тендер уюштуруп жардам бергенче ага дагы каражат каралган эмес. Мынау капитальный баягы эмнеге каралат? Баягы чоң стим грант деп коет бул кровляга. А жерде дагы ата-энелердин жардамы бир 30% керек. 70% мэрия берсе, 30% сөз жок ата-энелердин фондусунан кичине каржылоо кылыш керек. Любой грантка, любой эмелерге акча каржылага кичине ата-энелердин салымы керек да. Бирок кичине ата-энелердин салымы деген менен ар бир группада дейбиз, 50дөн керек десе андан ашык дагы болуп атпайбы? Анан ар биринен чогулуп отурганда бир айлык сумма мисалы өтө чоң каражат болуп кетип атат. Анан аны азыркы учурда ата-энелер эсептеп алып, анан баягы эсеби чыгып калат да. Эмне ушунча кетип атабы деген дагы мына көптөгөн ошо суроолор ошондон келип чыгып атат да. Мынакей анын бири айтып атат, эмнеге балдар бакчанын терезелери, килем, палас, пардолору ата-эненин чөнтөгүнөн аласыңар? Жыл сайын жыйнагандар жыл сайын эле алмашылганын көрбөй элебиз дейт. Демек, көрдүңүзбү, жыл сайын ошол эле пардого, ошол эле килемге, башкасына акча жыйналат экен дагы. Анан чындап эле караганда баягы пардо турат, башкасы турат, ошондон келип чыгып атат да. Эми ошону баягы пландаштырыш керек да. Ошол эле общественный коом председатели ошо жыйынга, мына жыйыл баштады да, жыйынды сентябрда болот, анан майда болот. Анан ошо жерден пландаштырат. Мына былтыркы отчетту угуш керек да, былтыр биз мондай бердик элек, ошол эле пардага, ошол эле коверго, килемге. Канакей, биз монча акча чыгарганбыз. 1 жылда эмес, 5 жылга ошо коверду урунса болот. Ошол эле пардан деле бир 5 жылда бир урунса болот. Жок, силер болсо монтип атасыңар деп туруп угуш керек ошо директорду. Каяка кетти биздин акчабыз деп ошо жерден жыйын кылып талап коюш керек. Укуктуу. Сөз жок, албетте укуктуу. Биз аны көзөмөл ала албайбыз. А жерден попечительский совет деген бар. Попечительский советти ким түзөт? Бул жерде Атай мыйзамдын чегинде акимчилик түзөт. Акимчиликтин ичинде өкүлдөр ар кандай коомдор, ошоки общественность коомдон келет, акимчиликтин өкүлдөрү келет, совет аксакалдар дейбиз. Кимди киргизсе, ошо жердин коомдор, ошоки бала бакчанын өкүлдөрүнөн дагы ата-энелер кирет. Анан ошол жерден угуш керек, караш керек, ошо фонд каяка кетти акчасы. Төгүп атабыз, ошол жака төгүп атабы же чөнтөккө төгүп атабы? Мынакей эгер жалпы 500 ата-эне болсо, 500төн такка ыйлашат, көп болсо 100 киши төгөт дейт, директор айтат. Анын ичинде льготниктер бар экен, сотрудниктер бар. Көбү баягы карап чыкса эле жарымы төлөбөйм деп эле төлөбөй коет экен да. Төлөбөйм деп эле бербейм, билген амасыңды оку деген ата-энелер бар экен да. Анан кийин ошонун ичинен анализ кылып көрсө эле 500төн 100 эле киши төлөп калат экен. Анан жакшы директорлор бар, жоопкерчиликтүү. Алар жумшайт ошол жака. Жумшап, кадымкыдөй карасаң тим эле мыкты балакча. Ошо кеткен каражатынан тышкары дагы расход кылып, аябай эмеге чыгат да, убытокко директор. Анан сон болуп калат, мыкты балакчага чыгат. Мына быйыл мыкты балакча деген бизде жылда ушундай эме жарыялайбыз да. Эне менин жүрөгүм, сердца даю детям деп бизде эме кылабыз да. Балдарга жүрөгүмдү берем деген аттуу акция, жок, конкурс болот, кароо сынак. Ошо кароо сынакка балакчылар чыгыш керек да, мыкты балакчылар. А жерге мэрдин атынан каржылоо берет да. Ошо жерден эмне жактан, оборудованиядан быйыл интерактивный доска берилип атат. Мыкты тарбиячы деп жарыялайбыз жылда. Бул уже система болуп калганда 20-30 жылдан бери. Ошо жерде мыкты тарбиячы өзүнүн билимин, илимин 1 жылдык ишин көргөзөт. Мынакей моундай иштедим элем, аркамда тажрыйба бир 10 жыл, 5 жыл дегендей бар. Тарбиячы деп калдыңыз, ошо балдарыбыздын баягы эң туңкуч ошо акыл эсине акыл кошуучу тарбиячылар болуп атпайбы? Бала бакчадагычы алардын ушул бюджеттен айлыктары канча каралды эле? Анан тарбиячылардын көпчүлүк учурда жардамчылары жок, ошол 40-50 балага жалгыз бир тарбиячы чуркап жүргөнүн көрүп калабыз да. Анан сурасак эле баягы ага бюджеттен акча каралган эмес дейт да, тарбиячынын жардамчысына. Ошол жагын түшүндүрүп айтсаңыз. Бала бакчада тарбиячы каралган.
Эме жардамчысы дагы бар, тарбиячысы дагы бар. Мына 40 кишиге сөз жок, бир тарбиячы, бир жардамчысы. Ошо жерде мүмкүн тарбиячы, жардамчысы кетип калган. Жумуштан кетип калган, вакансия турат, директор ошонун ордуна алыш керек киши. Бар да орду. Ошо мүмкүн ал кетип калды, анан жалгыз калган. Айлык акысы канча? Айлык акысы 5000. 5000. Балким ошо Аз болуп көбү жардамчыга барбайт. Аябай текучесть болуп атат. Мынакей быйыл ушундай эме биздин президентибиз жакшы эме жардам берип, мына 30%ке көтөрүлдү. Бул кимге көтөрүлдү? Тарбиячыларга, директорлерге, ушул жерде иштеген кызматкерлердин баарына, жардамчысына дагы көтөрүлдү. Мен ойлойм, эми ушу келип көбүнчө балдар үчүн келип атышпайбы? Балдардын ошолорго льготасы дагы бар. Жардамчыларына деги эле ушул жерде дворник болуп келсе дагы ошол жерге балдары кезексиз кирет. Кезекке баягы электронныйга кирет, бирок льгота менен 5 кишиден кийин жылып кетет. Прям автоматтан кирет даже. Ошондуктан мына ошондой жардам берилген кызматкерлерине да эмеге балакчанын. Акчалар да кичине уже акысы төлөнө баштады, көтөрүлө баштады. Андан тышкары дагы балдар көбөйүп кеткенде аябай ата-энелерге заявка жазат директор. Ушу жардамчыга группанын, ушу тарбиячыга 70-90дон болуп кеткендер бар. Мына Дордойдо 90дон бир группада. Мына азыр биз электрондук кезек менен 10дон азайтып кыла деп атабыз. Бир жылда 10дон киши азайыш керек. Мына ошентип биз баягы стандартка алып келебиз да. Стандартка алып келгенде программа бул стандарт менен 25 кантип анан азайтасыздар? Ал каяка алып барат? Ал каяка алып барат? Жакшы суроо. Алар болсо жеке менчик балабакчага алып барат. Мына азыр социалдык заказ деп вице-премьер-министр мына жаңы эле жакында эле 4 балакчага ачпады. Бул дагы жылда ачылат. Ушу эгер балабакча 7000 болсо, же 6000 болсо, 50%-ин өкмөт төлөп берет. Анын баары жанакы жеке менчик төлөй албаган убактылуу да, убактылуу бир жылча ошо балакча алып турса жеке менчик балакчага. Анан кезеги келип калат, пожалуйста, биздикине муниципалдык очередти келгенде сиздин очередиңиз келди, 15 күндө келип документтер менен келип калыңыз дейт. Мына ошого чейин бир жылбы, жарым жылбы, же бир жарым жылбы, ар кайсы жерде кандай, ар бир жерде балакча жалгыз болсо, аз болсо, ал жерде бир көпкө туруп калат. 1-2 жылга чейин барып калат. Ошого чейин жеке менчик балакчага берсин, альтернативный мынакей. Бизде ошондой балакчаларга ошондой мүмкүнчүлүк бере баштады. Ушул өкмөт тарабынан конкреттүү түрдө кайсы муктаждыктарга каражат бөлүнөт жана кайсынысын ата-энелер төлөгөнгө милдеттүү болот? Мына азыр ушул эки боюнча көбү билбейт. Бизде өкмөттө жана статья айтып кетпедим, 4 статья. Зарплатасын биз төлөп атат, мына өкмөт төлөп атат. Андан кийин тамак ашын 50% мэрия төлөп атат бюджеттен. Эгер бир күндө 60 сом болсо, 30 сомун мэрия төлөп, 30 сомун ата-эне төлөйт. Бу да жардам. Ком услугасын мынакей төлөп атат. Андан жана капиталдык ремонтторуна дагы бир 70-80%-ин төлөйт. Жана биз мебелдерди, ичинде тиги кроваттарды, оборудование жаңы балакча ачканда бүт жазып беребиз да. Кийин деле эгер сынып калса, заявка берет, алып беребиз мебелдерине, жанакы печкаларына заявка берет жылда. Кайсы жерде очередь менен уже заранее бир жыл эрте бериш керек да директор. Мынакей меники уже сынып бартат деп кайрылат да бытовой техникаларга. Калган кайсы игровой площадка где-то эметти сына берет дейм, баягы ишикте турган окуп. Балакчанын ремонттоо иштерине кандай? Анан кийин күнүмкү ремонтко тилекке каршы бере албайбыз. Мына ошого биз ата-энелерге жанагы спецсчеттон акча чогултуп атпайбы жылда. Ошол жерге алар ата-энелер баягы 500 киши болсо жалпы балакча боюнча, ар группадан 50, 60, 40 чогулганда жалпы 500 киши. Ошонун ичинен жокто энди бир 50% төлөсө абдан жетмек да балакчага. Курчактай кылып жасап койсо, ремонтун дагы ошо кичине дагы вознаграждение. Тилекке каршы мына ошону кээ бир директорлор, кээ бир ошо тарбиячылар чөнтөктөрүнө салып атпайбы.
ой барып жүрөбүзбү спец счетко тамак деп, ашына спец счетко сиз айтып аткан жанагы фонд деп коюшат экен азыр ошо ооба фондко бир 500 сом төккөндө бир 1000ден бир ашыгыраак 1200-дүн тегереги болуп атат. Ушул нормалдуу эле көрүнүшпү? Андан ашып кетсе мынакей бир жылда бир 544 сом сөз жок ошо жардам бериш керек деген эме бар да, ошону да төкпөйт да кээ бир отеллер. 544 сом бир жылда бир балага. Кээ бир жерде ай сайын алып атат аны директор. Мына ошол экен дагы болбойт негизи. демек ай сайын албаш керек бала. Негизи албаш керек аны бир жылда бир эле төгүп коюш керек. Андан тышкары жанакы кээ бир жерде ремонт болгондо эми 200 сом, 100 сом берип койсо болот да. Биз ал акчаны башка жакка чөттөктөрүнө салып коюп атышпайбы. Ошон үчүн кайрылат элем отеллерге колдоруна бербей спецсчетко төккүлө. Мына азыр министрибиз жаңы келген министр ал киши дагы кайта буйрук чыгарды. Мурда да чыгарган мурунку министрлер. Азыркы министр да келип, бул общественный эмени фондду туура пайдаланыш керек. Туура чогултуп, биз чогултпашыбыз керек. Тиги директор, тарбиячылар ни в коем случае чогултпаш керек. Аны аттенлердин комитети жана ар бир группадан бирден председатель комитет түзүлөт да, бирден актив. Ошол жерге актив 5-6 чогулуп алып, ошол жерге көзөмөл алып, чогултуп өткөрүш керек да, аттенлерден өзлөрү кандай чогулат. Ар ким аттенлерге түшүндүрүү. Банкка төгүп атпайсызбы? Банкка төккүлө, спецсчетко. Ошол эле тамак аштын акчасын, ошол эле фонддун акчасын банкка төлөйбүз. Бирок директор ал жерде баягы доступ бар да, каалаган учурда алып, каалагандай пайдалангандай. Директордун доступу жок. Только фонддуку бар. Фонддун колу бар, фонддун эмеси бар. Мына мен директормун, сиз ата-энесиз, фонддун төрайымы. Мен сизге заявление жазам, заявка. Могу жерде мондай сынып калды, же болсо ремонт жайкы келатат. Мына ошого монча каражат даярдап берсеңер депчи. Силер спецсчетты сиздин бухгалтериңиз болот. Атайын бухгалтерлер бар, атайын. Ошо атайын бухгалтер ошону көзөмөл алып, бухгалтер аркылуу алып келиш керек акчаны. Аны председатель да ала албайт. Естественно, директор ала албайт. Анан кийин мындайча айтканда черным налом, чистым налом алып атышпайбы? Спецсчетко төкпөй, ой барып жүрөмбү меңиз деп көңүлүн алып атышат. Кээ бирки аттелер өзлөрү эле нарушенияга баратат да. Мындайча айтсаң, мына ошону бирок кармалбагандан кийин тилекке каршы кыйын айтыш. Банкка деген акчанын баардыгы мыйзамдуу экен да. Мыйзамдуу алар, мыйзамдуу. Анан ай сайын аны ким чечим чыгарды, аны директор айта албайт. Же тигирки биз да айта албайбыз, аны комитет чечет. Ошо акчалары жалпы расходко бир жылдын ичинде терезеби жасалган, же крышага азыр стимгрантка уттук, ошол жака биздин салымыбыз да керек, бир 300 миңдейби, 100 миңдейби деп ошону айтылыш керек, планировать этиш керек. Заранее сентябрдын башында, сентябрдын аягында уже расход башталат, уже капитальный ремонтко. Анан жанакы сиз айткандай текущий ремонт жабылат да бала бакчалар бир айга, бир жумагабы, 2 жумагабы, в зависимости кандай ремонт болот. Ошону аттелердин баягы күчү. Бүт эле өлкөдө ошондой болуп атат. Мына мен Турцияга барып келдим. Кытайга барып келдим, Россияда көрдүк. Мына бүт эле өлкөдө мындай деле карап турабыз. Аттелердин күчү менен эле жардам болуп атат. Бирок аларда эме кандай система кылып койгон. Ошо системаны жакшынакай кылып реттеш керек да. Мына ошону айтып атабыз. Кулакай аттелер коом жардам бериш керек. Өзлөрү дагы нарушение кылбай, тияка төгүп спецсчетко ошону көзөмөл алып, аны болсо илип коюш керек. Канча акча чогулду, канча акча расход болду, директор дагы председатель общественного фонда экөө илип коюш керек, отчет берип жалпы элге. Мынакей акчаңар монча чогулган, бияка кетти депчи. Кадимкүдө ай сайын илип коюш керек. Же бир кварталда бир. Билим берүү башкармалыгы тарабынан жылда канча ирет ушул текшерүү болот, финансылык, аудитордук бала бакчаларда? Бизде мэрияда аудиторлор бар. Мына аудиторлор ошо финансовый жакты карайт. Жылда эми алар квартал сайын карап турушат. Аудиторлор дагы биздин өзүнчө районный центр борбору дагы көзөмөл алып турат. Питание жагынан бир барат, биз методика жагынан карайбыз. Бир 10 чакты комиссия мындай чыгарганда бир 3 айда бир карап турушат, 3 айда бир.
текшерүү болуп турат. Андан ортодон дагы санэпидемстанция текшерип турат өзүнчө. Алардын да плановый проверкасы бар. Пожарниктер, балдар болгон жерде текшерүү, бул муниципалдык балакчада мамлекеттик текшерүү аябай. Күнүгө эле дейт, мына чарчатат дейт. Эже биз жогоруда айткандай, мисалы пардоо деп жылда чогулткан акчанын эсебин сурайсыздарбы барганда? Мисалы эмнеге пардоо жылда чогултасыңар, айда чогултасыңар? Аны атени сураш керек, атенин акчасы, анан попечительский совет. Биз методиканы сурайбыз. Анан, конечно, баягы общий эмеден түшсө, бизге заявление, арыз түшсө, биз сөз жок ошондо сурайбыз. Ошондо комиссия түзүп, бул акча каяка кетти? Сурайбыз. Бирок эгер бизге арыз түшсө, а так негизи жалпы айтабыз жыйында. Өзүчө барганда, айланайын колуңарга албагыла. Спецсчетко түшсүн, заявканын негизинде алгыла деп андай сөз жок, биз айтабыз. Сөз жок, албетте. Аны биздин жетекчи да айтат, биз да айтабыз. Мынакей өз үстүндө жыйын болот, бир айда бир директорлордун, балакчалардын директордун, мектептин деле ошондой жыйындар болот. Биздин жетекчибиз Мирманова Сабылжашкына албетте айтат, сөз жок. Анан жанагындай арыздар түшсө, барабыз текшерип, каяка кетти бул акча деп комиссионный жерде комиссияна барат. А региондорду ким карайт? Региондо министерство образования. Мисалы Баткен, Ошто деп атасызбы, Бишкектен тышкары. Мисалы Ысык көл облусунун Түп районуна Көөчү деген айылдан Наристе балдар бакчасынан жазыптыр. Ошол жерде атене окшойт, балдар ойной турган оюнчук тургай, балдар ойной турган площадка дагы жок дейт да. Ошол сыяктуу көйгөйлөр мамлекеттики. Андак министерство образованияда Бакыт Бекташевич деген бизде атайын биздин үстүнөн караган баягы кураторлор бар. Касымова Нурсида Абубакировна деген специалисттер бар. Ошо билим жогорку министерстводон ушундай алар жалпы ошо региондор Кыргызстан боюнча кишилер карайт, сөз жок. Ошол жака министерство бар. Маселе жокпу? Балдар ойной турган ошо аянтчалар жокпу? Бүт аянтчалар бар жазылган. Биз центризон ошо аянтчасын, оюнчуктарын бүт карайбыз да. Бул жерде бизде абдан активдүү текшерүү күнүгө ошо сөз жок оюнчуктарын карайбыз, тазалыгын карайбыз. Мынакей жанагындай сон эме болот да, баягы конкурстар, кароо сынактар. Кароо сынактар абдан жакшы өтүп турат да. Улам-улам бул фестивалдар болот. Бүт ошо жерге оюнчуктарын карайбыз, жасалма кимдики мыкты. Кадымкыдай кароо сынак болуп турат. Бири-бирине атандашып. Анан ким катышпай калды? Эмнеге отурасың сен? Демек сеники материальный базаң начар болуп бараттыр да, деп мониторинг кылабыз, анализ кылып. Оюнчуктарды ким алып бериш керек? Атене алып берет, атене алып берет. Оюнчугун атене эмне алып бериш керек? Мынакей мен жана өкмөттүкүн айтып кеттим санап. Атене жана текущий ремонтко, оюнчуктарга, жана посудасы, балдардын ичип аткан тамактары сынып калат, мына ошого сөз жок. Мына ошондойлорго жана өзлөрүн анан кийин эгер ушундай эле акчалар ашып кетсе, кээ бир кемелерге биздин жардам берет да, жанагындай кровля, крышаны, терезеге кээ бир ателер өзлөрү активно катышып жүрөт. Ошол эле заборду жана сындырып жергенде, ошо мамлекеттин эмесине баягы кол салып, аны сотко да беришиптир. Ал өзү иче турган киши экен, алкаш деп, кыргызча айтканда иче турган киши экен. Аны эчтеке бир тыйын төлөбөптүр. 45 000 сот чыгарттыр. Бир балакчабызда Бишкекте. Анан ателер кой, бул биздин балакча деп өзлөрү инициатива кылып, директорге кирип, анан бизде азыр акча аны тендер өткөргөнчө 2-3 ай өтөт. Десе жок деп жазап коюшту өзлөрү. Шейшеп дейт, жуунучу каражаттар, самын сыяктуу ушу каражаттар. Андагы шейшепти бардыгы атенелер камсыздаш керекпи? Мына Турцияда ушунун баарын тең алат экен, ремонттун дагы тарбиячылар только билим менен отурушат экен. Акчасын да төлөп берет экен, зарплатасын ачык эле. Демек баягы жалпы жонунан алганда мамлекет азыркы күндө болгону ошо тарбиячылардын, ошо билим берүү системасында иштеп аткан адамдардын айлык акысын анан бир жылда бир болуучу чоң жанагы бир ремонтту гана төлөп берет экен. Калганынын баардыгы атенелердин мойнундагы иш экен да. Сөз жок. Мынакей Союз убагында канча балакча бар эле? Бир 500 балакча болуптур. Бишкек шаарында эле. Көбү жалып калды.
азыркы күндө 86 эле балакчы бар. Улам кайта кайтарылып келсин деп быйыл дагы 1-2 балакчаны кайтарылып атат. Мынакей кыргыз патенттики бизге өткөрүлүп берди. Мына соттор отурат, прокуратура отурат. Аларга азыр башка здание издеп, биздин баягы муниципалдык балакчы. Мына эгер ошо балакчылар бир 300той азыркы күндө жок дегенде 30той балакчы болсо да кошумча жанагы электрондук кезек батчылып кетмек да. Батчылып кетмек. Жаңы бакчаларды салуу боюнча бир каралдыбы иште? Жаңы балакча боюнча коюлуп атат. Бирок ошо каржы маселеси. Себебинде биз кайтарылып келе турган балакчалардын үстүндө иштеп атабыз. Аяка деле бир топ миллиондоп акча кетет. Жөн эле бир кайтарып келгенге бир 15-20 миллион кетет да. А эгер кайта курулуп келгенге бир 100 миңден тегерегинде кетет. Ошондуктан азыркы күндө ошо кайтарылып келе турган балакчалардын үстүндө Бишкек шаар мэриясы, биздин мэрибиз ошонун үстүндө катуу иштеп атат. Жылда да бир кайтарылып келет. ата-эне тарбиячы жазган экен, бул жерде айыл жериндеги тарбиячы менен шаардагы тарбиячылардын айлыгы бирдейби? Жалпы мындай бирдей эле стандарт ооба. Бирок баягы горный население деп коебуз, нарында а жерде высокогорье деп туруп көбүрөөк беришет экен аякта. А бизде так негизи регион менен шаар менен бирдей. Анан ошо башка анан ательер жардам берет, сөз жок. Уландысы шаарды билбейм, бирок айылда тарбиячылар декретныйды 4000 сомубузду бир жылдан бери бербей жатышат. Кимге кайрылсак болот, кантип алсак болот? Декретти азыр эми Аны ким чечет? сөз жок, аны эми естественно ар бир жергиликтүү акимчиликтер чечиш керек. Катты кайрылып, мынакей ушу билим берүү башкарманын башчысы өзүнүн ошол жака жазсын, а киши анан кийин көтөрүп чыгат да жергиликтүү акимчиликтерге. Рахмат. Биз Ороктун тургуну болобуз. Канцтоварга тряпка даараткан кагазына 600 сомдон чогултуп атат. Бул көп эмеспи? Өкмөт бирдеме кылып береби деги дептир. Өкмөт бере албайт. Канцтовар, мел деп школдордо дагы муну атайын фондко жазыш керек. Бир жылда бир эле алып бериш керек канцтоварды. Телекке каршы ай сайын ошого чогултуп атышпайбы? Баягы баш ал десе бөрү ал десе баш алып кошо аша чаап жерген ашыгы менен чогултуп ошого шылтоолуп аткан кээ бир мугалимдерибиз ушундай эме кылып жиберип атат. Эгерде бул ачык эле түрдө бир жылда бир эле алыш керек. Ата-энелер чогултат дегенде бул ачык айкын эле болуп калды, бирок ушуну бир системага салып койсок болобу чын эже? Ушул мына жогоруда канцтовар, мейли жуурканыбы, шейшеби баарына ата-эне бир ата-эне мынча сомдон гана бересиздер дегенди мындай кулактандыруу кылып, мындай официалдуу түрдө айтсак болобу? Ай сайын эмес, мына өзүңүз күбө болуп атасыз. Ар ким ар кандай чогултат да, кээ бир бала бакча ай сайын чогултуп атат. Эгер бизде Бишкек шаарында боюнча ушу жакында министрибиз ушу катуу баягы буйрук берди. Ошонун үстүндө билим берүү башкармалыбыз биздин ар бир эми жыйында азыр жыйын чогултуп бүт баарына өтүп атат. Комиссия болуп азыр эгер кимде ким ай сайын чогулта турган болсо, жанагындай майрам сайрамдарга өзүнчө баягы канцтовар деп ай сайын мунун баары туура эмес да. Бир жылда бир канцтоварга жардам берип койсо болот. Толук мына канча деп туруп мына бөлүп койсо болот да атайын. Анан жылда эле тряпка, жылда эле канцтовар деген ал туура эмес. Ай сайын болот баары. Ай сайын болбойт, сөз жок. Ушул билим берүү башкармалыгы анан попечительский совет жакшы иштеш керек. Бизде тилекке каршы ал жалаң Бишкекте эмес, жалпы ушу Кыргызстанда попечительский совет иштебейт да. Мындайча айтканда, мына көзөмөл ала турган, ай сайын текшере турган биз эмес. Ошолор бюджетте общественный фондту ким төгүп атат, ким каяка кетирди, ошону көзөмөл ала турган попечительский совет. А бизге окуубуз жок андай, ательердин акчасына киргенге акыбыз жок. Бала бакчанын ичинде дагы бий кружогу, музыка кружогу деген сыяктуу кружоктор баардыгы акчага төлөнүп атат да. Ал мамлекет тарабынан ал дагы каралган эмес. Каралган эмес, тилекке каршы каралган эмес. Мына Россияда бир эле мектепте 250 кружок иштейт экен. Эртең менен саат 9-дан түнкөнгө чейин мектепте. Бизде болсо эми 250 болбосо дагы бул балдардын ушу мектептин ичинде шарт түзүлүп калса, мына Бишкек шаарында сонун шарт түзүп атат директор. Ата-энеси дагы өзү көңүл ток, өзү каалап атат.
каалаган ата-энелер болсо, жанагындай заявка берип, менин балам бийлейт, менин балам болсо, эркек баласы болсо, жанагы бокс мененби же тиги футбол мененби эмете ушул жерге шарт түзөйлү деп туруп, жанагы комитет сүйлөшүп, жалпы коомдун атынан ата-энелердин эмеси менен директорге кайрылып, анан директор ушундай шарт түзүп берип. Бирок бул эч кандай буга бир мажбурлоонун кереги жок. Жок, мажбурлош керек. Каалоосу, өз ыктыяры менен, сөз жок. Албетте, эгер ким кааласа, өзүнүн мүмкүнчүлүк каражаты болуп, баланын баягы дээрин карап туруп, эметсе баягы арга жерге алып баргандан көрө ошо мектептен эле бир жерден эле бүт эме билим, илимди жанагындай ошондой өнөрүнө жараша ушундай алып кетсе, сонун болот. Мына Бишкекте жана таланттуу балдарыбыз, биз быйыл абдан жакшы мактанып коеюн, ушу менен пайдаланып, дополнительный жанагы физика, химия, математика одаренный биздин балдары, мыкты балдар. 145 өлкөдөн Кыргызстандын балдары, бул 9-чу мектеп Бишкек шаарынын 61-чи. Экинчи, үчүнчү орунду алып кетпедикпи? Бүт чет өлкө боюнча. Мунун баары эмне? Жанагындай дополнительный доп услугиге ачып, баягы школдо 61-чи мектеп абдан күчтүү берет мугалимдер. Анан отдельно баягы сабактан тышкары дагы өзүлөрү суранат. Ушу жерден балама эме берсеңер, ооба, балаңыз аябай эме гений болуп баратат. Ушу жерден окутайлы десе, ошого мугалимге өзүнчө төлөп берет алар. Андай бар. Чынар эже, маегиздин соңунда ушу тартип маселесине дагы бир токтоло кетели да. Мэрияда билим берүү министрлиги тарабынан ушу балдарды бакчага кабыл алууга тартиби бекигенби? Эртең мененки мисалы мөөнөтү, кээ бир бала бакчада 8-де кабыл алып атат, кээ бир жерде 9-да кабыл алып атат. Бир тартип барбы? Тартип бар, сөз жок, албетте. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Ушу мен пайдаланып айтат элек, бизде тартип бар режим. Аны менен кол коюшат. Ата-энелерчи, договор бар кадымкыдөй. Ошо тартипти бусуп атат биздин ким ата-энелер. Эртең менен саат 8:30 уже бала тамактанып калыш керек. 8 чейин алып келиш керек баланы. Тарбиячылар 7:30 иштейт. 7:30 кабыл алат. Анан кечинде саат 5:30 алып кетиш керек баланы. Же 6 чейин. Тилекке каршы кээ бир ата-энелер 7 чейин, 8 чейин тарбиячы байкуш үйүнө барбай ошо баласын карап отурат. Эмне мен өкмөттө иштеп атам, карайсың деп коет. А ким төлөп берет ошо мөөнөтүн, ошо кийинки за переработанное время деген баягы ашык эмесин иштеп кеткен. Ошону дагы пайдаланып айтат элек ата-энелерге. Манагы тартиптүү өзүңүздөн дагы баштайлы. Ошо жерде тарбиячынын эмгегин баалайлы. Баалагандай кандай убагында алып келип, убагында алып кетсеңер, ана жана аша чаап, акчаны жөндөн жөн эле бере бербеш керек. Мыйзам чегинде бериш керек. Анан кийин спецсчетко төгүш керек да. Ана жанагындай азыркы күндө мен ойлойм, жашоо турмуш оңолуп атат, Кудайга шүгүр. Мунун баары балдар үчүн болуп аткандан кийин баарыбыз баягы келишип, баягы жакшы мыйзам чегинде иштесек, баары жакшынакай болот. Бала бакчаны дагы ачып атышат азыркы күндө, жеке менчик бала бакчалар көп ачылып атат. Мына ошолорго азыр налогду төлөнбөсүн деп налогду да алып койду. Мына мамлекет жакшы шарт түзүп атат. Эмне үчүн ошо жеке менчик бала бакчаларга көп жардам шарттын баарын берилип атат да. Ошо менен Бишкекте мынакей 500дөн ашык бала бакчалар ачылып кетти. Мына анын ичинен лицензия да алып атышат, алгандары да бар, албагандары дагы бар. Мына мамлекет баягы аракет кылган үчүн алар иштеп атат да. Бирок бизге жардам болуп атат, жанагы электрондук кезекти азыркы күндө келгенче ошо жеке менчикке көбү барып калды азыр. Азыр жеке менчиктин үстүнөн дагы азыр көзөмөл ала баштады министерство аркылуу. Министерство билим берүү башкармалыгы алат да жогорку. Ошо. Ыраазычылык сизге ушу убактыңызды бөлүп биздин студияга келип маек куруп бергениңизге. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз ушул Бишкек шаарынын ичиндеги жайгашкан бала бакчалардын ичиндеги билим берүү башкармалыгы тарабынан ушул коюлган устав, тартиптер, ошондой эле ата-энелердин жана мектепке чейинки ошо балдар бакчасындагы ичиндеги ушу ар кандай тартип маселесин дагы сүйлөштүк. Биздин бүгүн мейманыбыз Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Чынара Майтикова болду. Кайрадан биздин эфир толкунунан амандашканча жакшы калыңыздар.